Медик малярларды көрдüm. Мен айтып отырмын. Бизде ешкім кысымга алган жок. Мен кысымга алды деген жок. Андан тышкары маляр болгону калды эми бизде медикте. Чуда келди, эле башталды. Негизи чапчакка жетекчиликке кайрылууна келдиңиздерби? Жетекчилик жок экен да кайрылгандасың. Талас менен ошко салынат деп атат. Нарын кирбей калыптыр. Килтейген Нарын облус боюнча облустук төрөткананын бүгүнкү күндөгү абалы Мына илгертен эле медиктерди субботникке чыгарат, бирөөнүн эшигинин алдына. Баягы ак халатчан жумушун кылып, журналисттиктин жумушун кылып, шопурдун кылыш керек да. Урматтуу министр айым, өзүңүзгө кайрылуу. Достор, биз Нарын облустук төрөтканасындабыз. Биз төрөтканага келгенибиздин бир себеби бул төрөткананын бүгүнкү күндөгү абалы. Мен силерге алдыңкы мүнөттөрдө төрөткана мындай көө түрүндө болсо, ошонун бир капталы бир жакка ооп бараткандыгын жаңы ичиндеги шарттары жөнүндө толук түрдө тааныштырып берем. Деги баягы бир маалыматтар боюнча айтылат, бул төрөткана толук түрдө авариялык абалга келген деген корутунду менен корутунду чыккан депчи. Бирок антсе эле бүгүнкү күндө иштеп жатат. Анан эми баягы кооптулугу кандай болот деген суроолор бар. Аны силерге ичинен көрсөтүп берейин толук. Чуда келди, эле башталды. Грозное отделение дейт. Саламатсыздарбы? Ишлери болсун. Иштеп атасыздарбы? Жакшы. Ремонт кылып атасыздарбы? Ооба, ремонт кылабыз. Өзүңүздөр? Өзүбүз эле кылабыз. Себеп неге? Анан кимди жагдайбыз? Глава шакта отурат. Иә. Башка дарыгер каякта отурат? Жаңы эле кетишти, битимиликке арка өскө. Арка өскө. Келет да бирок дегиңизи. Келет азыр. Бул жанагы төрөтканадагы жанагы глазной деген бөлүм. Бул жакта азыр эжекелер аябай күжүрмөй иштеп аткан экен. Ишилгери дейли, башка демек. Бишкектен келдик. Бул жактын абалы боюнча Нарын тургундары кайрылды эле. Дубалдын аркы өзүңүздөр билесиздер да. Аркы бөлүп ары карай салаңдап баратканын ичи жөнүндө. Аякчы биз жооп бербейбиз, бирок бизге керектүү эбелерди беришкен. Контора сырларыбызды, водомчоклорубузду арап, өзүбүз багып, иштеген жерибизди өзүбүз Сыраш керек. Тиги Негизи чапчакка жетекчиликке кайрылууна келдиңиздерби? Же өз алдыңыздар эле тартып атасыздарбы? өз алдыбызча эле. Неге жетекчиликке кайрылыш керек беле? Жетекчилик жок экен да кайрылгандасың. Жакта бар да, биздики буяк бөлүм эле да, чакта да. Центрда чакта бар. Директорго кайрылышыңыздар. Барабыз аяка да. Биринчи ошол жака кайрылып туруп анан келишиңиздер керек болчу. Так бизге сырыбызды баарын эле алып беришти. Бирок өзүңүздөр иштеп атасыздар. Өзү иштейбиз. Рахмат. Себеби Башка эмне дейбиз? Отделияда ушундай эле. Бизде өзү Кыргызстанда мындай да, достор. Медайымдардын дагы, мугалимдердин дагы айлыгы өтө төмөн. Бирок ошол эле учурда ошо мугалимдерге дагы, медайымдарга дагы өзүңүздөр көргөндөй ушундай ремонт иштери, нактап сырдоо, тазалоо иштерин аларга жазат. Бирок бул жактагылардын өздөрүнүн жумушуна айлыгына эч кандай кошулбайт. Бул баягы мындайча айтканда кыргызчылык эми өз иштеп аткан жери өзү жазайбыз дейт да. Бул жетекчиликтен болот. Бул дегеле бул маселе мындай чоң министрликтен бери алынып келген нерсе да. Анан ушуну мугалимдерде де, башка мамлекеттик кызматкерлерде эле баягы кадыр эсе адат катары кабыл алып калган. Биз бул жерде ремонт кылышыбыз керек деп. Жок. Ремонт кылганга акысы жок. Себеп дегенде алардын өздөрүнүн жумушу бар, өздөрүнүн жасай турган милдеттери бар. Мындай актап, сырдап тазалоо булардын функционалдык милдетине кирбейт. Биз жумуштан сырткы учурда тазалап атабыз да. Мисалы сиздерге иштеп атат. Кеңиз эжеке. Айта турган сөзүңүз барбы анда? Кайсы телевидениеге келиңиздер? Шашпаңыз. Hiç şaşkan жокпуз. Негизи
өзі сұрашымыз керек та. О, тура айтасыз. Темірлан Сейітбекұлы, Сокол медиадан. Неден? Сокол медиадан дейді. Мен айтып отырмын. Бізде ешкім қысымға алған жоқ. Мен қысымға алды деген жоқпын. Жоқ. Сіздерге мындай да. Сіздердің өзіңіздің жұмыстарға айтпайсыздар. Бұл иш өзі қадіресе адаттай қаланғанда, мысалы мұғалімдерде де жыл башы башталғанда ремонт деп чұрқап жөнішеді. Июньнан баштап, июнь август. Бирлі ай салышып ортада қалған 2 ай мектепте ремонтта жүршеді. Мен ежемде де бар, өзімде жүріп тұрған ежем. Ремонтқа кеттім, кетіп отырды. Бірақ ағадан айттым. Ағаның милдетіне кірбейді, ал сабақ берші керек, мысалы да. Сіздерді аралашсыздар керек, мысалы да. Бізде сізге түсіндір айта алып. Жоқ, мен түсін отырмын соны. Сіз айтып тұрғаныңызда біліп отырмын. Сменде қыздар өз жұмыстарын істейді, Сменде сыртқарқы, үш жерден ақша тауып атабыз. Администрация барын алып бергендейінен өз іштеген жерді аттып содағай албай не қылып шоткаларды алып мен вот ушуну айтып отпаймынбы, бул кадыр эсе адат катары көнүмүш, адат катары көнүп калганбыз, психологиябыз көнүп калган. Бирок мындай болбош керек. Аға не, аны ким жазап бериши керек аны? Бул министрлик деңгээлинде чечиле турган маселе. Бул. Сиз муну менен ора болуш керек, сиз муну менен башкасы орутпашыңыз керек, негизи. Дегенкиси, бирок туура бул жерден сиздердин баягы өзүңүздөр ушул жерде акар көрүп көрүп атабыз, акча таап атабыз. Анан баскан турган жерди дагы туура тазалашыбыз керек да. Бул силердин күнөө эмес. Бул силердин күнөө эмес. Тескерисинче биз силерге рахмат айтыш керек. Биз андан башка сөзүбүз жок. Башка ошол эле. Бирок маселе чоң жетекчилик тарабында болуп атат маселе. Бул мындай негизи болбой, токтош керек. Аз көрсөтөм, шашпаңыз. Көрсөтөм. Анан жана мен баштап аткан темамды улантып берейин. Могул мына терезелер көргүлө. Терезелердин түбүнөн эле жанакчтардын жоктугунан урап түшкөндөрүн көрөсүздөр. Деги эле бул төрөткананын абалы чын айтканда аябай кейиштүү. Кейиштүү экенин кийинки минуталардагы кадрлардан көрүңүздөр. Май куюп алыш керек эле. Май куюучу жактан өтүп кетпек. Эч нерсе эмес. Башкасынан эле куюп алабыз. Ред петролиумдан май куюп, батир утуп алсак болот. Бул биздин кыялыбыз да. 25 августка чейин Ред петролиумдан май куюп, купондорго ээ болуңуз. Батир жана башка көптөгөн сыйлыктарды утуп алууга шашылыңыз. Бул төрөткананын биринчи кабаты ушундай. Өзүңүздөр байкап турсаңыздар, кадр чөккөн. Чөккөндүгү боюнча ушул глазное отделение деп атпайбы? Бул жакта дагы ушундай бүт волна. Ошол бойдон чөккөн менен кеткен да. Муну астып батып алып, кайсы күнү эмне болот? Кудай өз сактасын. Бул ушу бейтапкана өзгөчө көрүнүштөр. Сырты дагы өзгөчө деги эле.
Ошо төрөткана боюнча келдик. Биз төрөтканага бардык жаңы эле. Абалы менен. Көрдүңүз да. Нарын облусу боюнча бул эң жакшы перинатальный центр болмок, себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер. Материнский смертность, младенческий смертность деп бизден биринчи очередь ошону карайбыз да. Анан кийин ошо төрөткө келген аялдар жакшы шартта төрөсө, жакшы врачтар жакшы шартта иштесе, жакшы керектүү оборудованияларыбыз толук болсо, толук кандуу. Биз дагы ошондой татынакай жумушубузду, кызматыбызды алып барып иштегенге даярбыз да. Анан кийин элестет, сага мында Жигулини берип туруп, давай Бишкекке 3 саатта жет десе. Андан көрө сага жана эле Toyotаны берип жет десе, жетесиң, условия менен барасың. А сен артыяка барганча машинаң бузулат, тияң жарылат. Биз эми, к сожалению, азырынча ошондой имаратта иштеп атабыз да. Ошондой имаратта. Анан кийин айла жок, биз ошого дагы приспосабливать этип иштегенге муктаж болуп атабыз. Бул бир көйгөй. Бул кайсы убактарга белгиленген курулуш баштоосу? Негизи бул жылга деп пландаштырылган. Анан УКСтун планына, Госстройдун планына негизи киргизилген. Анан кийин быйыл дагы айтып Не кармап атат? Каражат. Каражат каяктан бөлүнүш керек? Ким кармап? Мамлекет. Мамлекет болгондо ичинен. Эми аны мен финансын кимиси мүмкүн таба мен аны айта албайм. Источник финансирования жок. Сиздер проекттин дайындап, бардыгын жерди дайындап, өткөрүп коюпсуздар, акча эле күтүп атыптыр. Да, түшүнүктүү. Да. Бирок азыркы план боюнча азыр мына Талас менен Ошко салынат деп атат. Нарын кирбей калыптыр. Нарын кирбей калыптыр. Таласка Ошко салынат буюрса, аяка уже долбоор өтүптүр, кириптир, бирок могу биздин долбоор кармалып турат. Мен деле аябай аракет кылып атам, бирок эми бул эми өкмөт кандай чечет, мүмкүн финансирование токтоп калып атабы эле кандай. Түшүнүктүү. Бирок бул салынса, чоң көйгөй мамиле чечилет. Жогоруда биз сиздерге бейтапкананын абалы боюнча көрсөттүк. Бейтапкананын чындап эле нарын бейтапканага муктаж экендиги 100% экендиги, 120% экендиги айдан ачык болду. Анан мынакей бул жакта баягы суроо болушу мүмкүн. Жетекчилик эмне кылып атыптыр? Балким алып чуркабай атат деген суроо болушу мүмкүн. Мына көзүнчө айтышым керек. Проекти даяр экен. Жерин бөлүшүп даярдап коюшуптур. Болгону акча каражатын гана бөлүнбөй жатыптыр. Таласка Ошко өзүңүздөр уктуңуздар, салына турган болуп жатат, бирок ал проектке быйыл дагы кирбей калдык деп чабай суу отурат. Деги эле ошо соцблокту чыңдоо боюнча, мектептерди салуу боюнча, бала бакча, бейтапканаларды салуу боюнча, өлкө боюнча чоң масштабдуу иштердин жүрүп жатканы бул дагы чындык. Бирок ушу килтейген Нарын облусу боюнча облустук бейт төрөткананын бүгүнкү күндөгү абалы чын айтканда 1 жылга жетеби, жетпейби, ортодон дагы Кудай сактасын, жанагы биз сиздерге жогоруда көрсөткөн волна болгон полдор, кыйшайган имарат кандай болот? Ким кепилдик берет деген суроо да. Болгону 180 миллион тегерегиндеги акча каражаты. Кымбат экен. Ал эми жер да чечилип туруп, проект да экен, бар да экен. Бул жагы ошол. Анан бул боюнча биз там министрге кирип, тийиштүү жактарга кирип, болушунча маселени айтканга аракет кылабыз. Бул бир. Достор, бизде абдан сонун жаңылыктар бар. Red Petroleum батирлерди белекке берет. Ооба, Red Petroleum батирлерди белекке берет. Бишкек шаарында жана Ош шаарында жана башка көптөгөн белектер. Таиландга эс алууга 5 жолдомо. 10 LG сыналгысы, 10 ноутбук жана 10 планшет. Бул ойнотуунун катышуучусу болуу үчүн RedPay уюлдук тиркемеси аркылуу 700 сомдон өйдө май куюшубуз керек. Ар бир 2000 сомго бир купон сиздики. Купондордун саны чектелбейт. Өз батириңизди утуп алыңыз. Жанагы маляр деп коебуз, э? Маляр? Маляр деп коебуз го. Маляр деп дуалда бактап сырдаганда. Мен медик малярларды көрдүм бүгүн. Медик малярларды. Туура. Бүгүнчү. Алар медициналык өздөрүнүн жумушун кылабы, же маляр болобу? Түшүнүксүз. Эми айлык акы бизде билесиз. Билем. Төмөн.
Андан тышкары эми маляр болгону калды эми биздин медиктер. Туура. Эми анысы да мен түшүнөт атам. Мындай болуп атат да. Бизде эми азыр капитальный ремонт бирөөнү жалдап иштеткенге каражатыбыз жок. Биздин каражатыбыз жанагы биз отделенияларга ынтымактуу. Эми бул Советский Союздан илгертен келаткан нерсе. Кадырысы адат болуп калган. Муну эжелер өстөрү эле айтты. Анан мындай болуп калат да, эми өзүбүздүн үйүбүз ушул жерде иштеп атсак, анан хотя бы бир косметический ремонт кылып коелу дегенде. Максат боюнча эле аны өзүбүздүн ниетибиз менен актап атабыз да. Сиздики туура эмес дебейм. Туура. Сиздики дагычы. Туура. Жанагы эжекелердики дагы туура. Бирок өзү чын-чынын андай болуш керек да, туурабы? Конечно, болуш керек. Мына биз делечи, мына мындай айткандачы, ладно, я согласен. Жок, бир субботник болсо мен согласен. Анан кийин эле улам субботникке мына илгертен эле медиктерди субботникке чыгарат, бирөөнүн эшигинин алдына 64-тün баарын жыйнатып, медиктер биз жүрөбүз ошол жерде. Тиян жыйнагыла, биян жыйнагыла. Биз эми бирөөнүн эшигин алышып берген мукта эмес да. Общественный субботник болсо элдин баары бир чыкса болот. Анан кийин эле тияка бияка бул илгертен калган ошондой принципта Советский Союздан калганда. Мугалимдер, медиктер бүт баары чыккыла деп. Анан кичинекей кабинетибизди өз калообуз менен мындай отделение менен чечип алып эле ремонт кылып атабыз да. Мындай косметический актап сырдап коелу деп. Мына могу сен отурган зданиеде бюджетиңиз канча? Бюджети меники 182 миң. Ой, миллион. 182 миллион. Ошонун ичинде 80% эле айлыкка кетет. 80% айлыкка кетет. 15% почти лекарство бүт немеге кетет. Анан кийин эле продукты питания. Чарба иштеринде канча кызматкериңиз бар? Чарба иштеринин телеги. Чарба 15 киши бар. Көрдүңүзбү мына? 15 киши деп атабыз. 15 штат деп атабыз. Чарбадагылар эмне иш кылат анда? 15 штат, 15 киши. Эми анын баары акыран анан мына азыр ар ким өзүнүн жумушун жасап атат. Сантехник, электрик, плотник. Анын баары бүт отделенияларга жетише албайт, чынын айтканда. Алардын айлыгы деле 7 миң сом. Мо 7-8 миң сом. Бирок анын жумушу ошол да. Жумушу ошол, бирок башка өзүнүн жанагы врачтын жумушу мындай адамдар дарылоо, врач операция кылуу башка. Мен ушуга аябай туура мамиле да. Маселе мен кошулат элем, себептен биз ушуга муктаж болбосок да. Ушуга бизге нормальный бюджет, нормальный айлык кылып койсо, биз деле зарубежтой болуп келесиң, кийдиң, иштеп кетсең эле ошол эле жакшы да. Мына мен ошону айткым келип атат. Бул жерде анан биз көнүп калганбыз да, бизди көндүрүп эле врачтарды. Мен сизди да күнөөлөй деген жокмун бул жерде. Ошол эле ошол жакты тазалап актап сырдап аткандарга мен рахматымды айтып эле келдим. Өзүбүз коебуз да, өзүбүз. Башка эле рахматтан башка эчтеке дей албайм деп. Бирок баары бир баягы Советтер Союзунан калган баягы адатты таштап, туура. Баягы ак халатчан жумушун кылып, журналисттиктин жумушун кылып, шопурдун кылыш керек да. Туура. Башалган болуп чалышып калбайчы, бирок баары биз жекинге келишибиз бар да. Существует один миф, в котором говорится, что по трассе с открытыми окнами уходит больше бензина, чем с включенным кондиционером. Якобы из-за сильного сопротивления воздуха. И сейчас мы проверим, как реально экономнее. Заправляем полный бак до горлышка, обнуляем, открываем окна, и нам нужно проехать ровно 100 километров. 50 туда и 50 обратно. Проехав ровно 100 километров, заливаем бензин до горлышка на той же заправке и на той же колонке. Получаем расход с открытыми окнами в 7,89 литров. Теперь самое интересное. Включаем кондиционер и проезжаем еще 100 километров. Интересно, какой же будет результат. И снова для чистоты эксперимента приезжаем на ту же заправку. Чё так долго? Да мне тут рассказывали, что у них проходит грандиозный розыгрыш. Здесь каждый из вас может выиграть квартиры в городе Бишкек и в городе Ош, 5 путевок в Таиланд, телевизоры, ноутбуки и планшеты. Чтобы принять участие, нужно просто заправить свое авто через мобильное приложение RedPay на сумму более 700 сомов. Сейчас я покажу оператору свой штрих-код из приложения RedPay. Теперь я участник розыгрыша. За каждые 2000 сом вы получите один лотерейный купон. Узнайте подробности на странице Red Petroleum. Залив снова до горлышка, мы получили расход с кондиционером 8,83 литра. Как и следовало ожидать, езда по трассе с открытыми окнами намного дешевле, чем с включенным кондиционером. Получается, миф разрушен. Но ты подписывайся и ставь лайк. Пока. Урматтуу министр айым, өзүңүзгө кайрылуу. Көрдүңүз региондордогу абал кандай экендигин. Өзүңүз баягы реформа кылам деп аракеттерди кылып атканыңызды биз билебиз. Аны менен маалымдарбыз. Ал маалыматтарды биз дагы чыгарып жүрөбүз. Бирок
ошентсе дагы баягы ак халатчандардын аброюн көтөрүү, аларга мотивация берүүдө жана дагы акча каражаттарын бөлүү сөзсүз түрдө бул жолго коюлушу керек. Анан азыркы биздин коомдо дагы баягы ак халатчандарга карата мамиле дагы бузулуп барат, чынын айтканда. А бул неден? Айлык акынын төмөндүгүнөн. Айлык акысы көп ак халатчан эч качан баягы интернеттен көрүп атпайсыздарбы? Жаман жакшы айтып атышат. 500 сом, 200 сом депчи. Анда эч качан болбойт да болчу. Министр айым, биринчи кезекте айлык акынын маселесин чечпесеңиз болбойт. Антпесе өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Жана дагы мынакей төрөткананын абалы эртеңки күнү кулайт деген менен турабыз. Бул жак проектисин дайындап, жерин бөлүп даярдап күтүп отурат. Эми кантебиз деген менен. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Көрүшкөнчө.